Атайын жалпы билим берүүчү жатак мектеби Кара Суу районунун Жош аймагынын коммунизм айылында жайгашкан. Райондун борборунан 7 километр аралыкта жайгашкан мектеп 1936 жылы курулуп, 1952 жылы Кара Суу Түлөө балдар жатак мектеби болуп аталган. Учурда Кара Суу Түлөө балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектебинин директору Арсанбекова Калыс Рустамовна эмгектенет. Ал эми окуу бөлүмүнүн башчысы Бекташева Салтанат Насыровна, ага тарбиячы Шаралиев Бакыт Сатыбаевич, мектеп психологу Патышева Эжеке, анан мектепте ушул балдар менен жест мимиканы жакшы өздөштүргөн мурун соц педагогдук кызматты ээлеген Самибаева Сайрыл эжекелер учурда балдарга билим тарбия берип келишүүдө. Түштүк региону боюнча бир эле Дүлөө балдар үчүн жатак мектеби болгондуктан мектепке ошол Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынан жалпы жонунан учурда 192 окуучу билим тарбия алып келе жатышат. Алардын эркек балдары 105, ал эми кыз балдары 87 түзөт. Мектепте жалпысынан 17 класс комплектиси бар. 0 класстан 4 класска чейин 10 класс комплектиси, ал эми 5 класстан 9 класска чейин 7 класс комплектиси бар. Мектеп окуу бир сменада жүргүзүлөт. Мектепте учурда жалпы жонунан 116 кызматкер эмгектенет. Алардын мугалим 48 мугалим, 36 тарбиячы, калган сотрудниктер булар тех персоналдар болуп, тех кызматкерлер болуп эсептелинет. Ийгиликтериңиз жөнүндө? Биздин балдарыбыз көптөгөн жарыштарга барып, алдыңкы орундарды ээлеп келет. Атап айтсак, былтыры Өзбекстан мамлекетине барышып, ошол угуу сүйлөө жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын арасында футболдон окуучуларыбыз